Жабын больницасына апарсак көзү тетеринен төрөлүп калган, тамырлары бири-бирине эмегелбейт. Ошондуктан операция, бир көзүн операция кылсак, экинчи көзүнө болбойт, эки көзүнөн көрбөй калышы мүмкүн. Assalamu alaikum. Bizdin fond daha doğrusu Ejishnontida Bishkek shahrining Dordoy bozorining janida yashagan Aysat ejeге жардам колу сунуу үчүн келип отурабыз. Эжебиздин өзүнүн ден соолугуна байланыштуу жана башка кыйынчылыктар пайда болгондуктан бизге кайрылуу таштаган. Саламатсыздарбы? Мен Эркинбек кызы Айзат, Бешбагандын энесимин. Азыр ушул тапта аябай кыйналгандыктан сиздерге кайрылдым эле. Мен өзүм ооруйм, бир жак бүтүн варикоз. Эртеңинде бир жак абдан жылбай калат. Жана жолдошум, жалыңыз тиренип багып, бизди багып неме кылып аткан жолдошум эле ал дагы ооруп, эки бөйрөгүн жаратпай, ол жумушка жаратпай больницадан чыгат деп коюшту. Улуу баламдын көзү ооруйт. Операция кылалы десек каражатыбыз жетишпейт. Жана башка дагы муктаждарыбыз бар. Ошондуктан кайрылгам. Азыр ушу тапта аябай муктаж болуп жатабыз. Бул квартирада жашап жатканыңыздарга канча болду? Бул негизи биз квартирада кышка келгенде квартиранын акчасын төлөп алганда мал багып кетебиз ага кичине. Жазы келгенде балдарыбызды окутуш үчүн кайра квартирага келебиз. Бул жакта жашап атканыбызга 4 жыл болуп атат. 2000 сом төлөйм квартирага айына, суу мусоруна сырткары. Же ошол улуу балаңыз ооруйт экен, ошол балаңыздын эмне болуп бул ооруга чалдыккан? Балам төрөлгөн ушундай, тубоса болуп төрөлгөн. Анан көзү эмнеден ооруду билбейм. Ушул уламдан улам ооруп, көзүнөн ириң чыкканы чыга берип, акырында каражатыбыз жок болгондуктан министрствого кайрылганда Жалдын больницасына жиберди эле. Жалдын больницасына апарсак, көзү тетеринен төрөлүп калган, тамырлары бири-бирине эмегелбейт. Ошондуктан операция, бир көзүн операция кылсак, экинчи көзүнө болбойт, эки көзүнөн көрбөй калышы мүмкүн деп айтышкан да. Анан көзүнүн ичинде азыр ушу тапта ириң бар да, ушуну тазалатышат.